Салиев көчөсү менен Набай көчөсүнүн кесилишинде жол чырактары өчүп калганына байланыштуу. Бул тасма кечинде тартылган. Анда кечке жук шаардагы айрым көчөлөрдө жол чырактары өчкөнүн көрүүгө болот. Ошол убакта окуя болгон жерде МАИ кызматкерлери болгон эмес. Бирок жүргүнчүлөр мынтип өздөрү жолду тартипке салып кырдаалдан чыгышкан. Шарманда, урматтуу жол кайгыл кызматы, урматтуу шаардык бийлик. Ушундай күнүбүз ушундай экен да. Жол чырактардын өчкөнү айрым көчөлөрдөгү жарыктын убактылуу токтотулганы себеп. Тагыраагы кечээ Монуев, Шакиров, Масалиев сыяктуу негизги көчөлөрдө оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жарык өчүрүлгөн. Мындай кырдаалга айдоочулар дээрлик көнүп калышкан. МАИ кызматкерлеринин болгону бир гана жол көрдүм. Ага чейин обычный жарандар гана иштеп атты. ГАИ кызматкерлери башкарып турса башаламандык болбойт да. ГАИ жок болсо сөзсүз башаламан. Ошо менен кырсык дагы болот. Эстакадный көпүрөлөрдү куруш керек да, уже ошо акыбалга жетип калдык да менин оюмчачы. Шопурларда деле күнөө жок. ГАИлерде деле күнөө жок. Алар деле иштеп атат да. Жол тыгыны акыркы учурда көп катталууда. Ага негизги жолдордун тардыгы себеп. Бул тууралуу активист Медетбек Макенов айтат. Анын пикиринде МАИ кызматкерлеринин жумушун жандантуу зарылчылыгы бар. Бир башкача эрежелер киргизиш керек. Мен айтат элем, сразу эле бир авто тыгынды жоюш үчүн жолдорду кеңейтип, башка кыл деп. Жок, ага чейинки иштерди кылса деле болот. Монуев көчөсүнөн Шакиров көчөсүнө бурулуш жерде атайын светофордо солго бурулуучу атайын светофордо знак коюлган эмес да. Мына ошолда качан гана жашыл күйөт, и встречный машинаны качан встречный машина жок болгондо гана өтөт да, ага чейин машиналар тура берет. Мына ошогон жөнөкөй эле бир нерселерден авто тыгындар жаралат да. Шаардагы кечеги башаламандык жөнүндө тиешелүү кызмат өз милдеттерин так аткардык деп эсептешет. Алар берген маалымат боюнча жол чырактар өчүшү менен МАИ кызматкерлери жолду жөнгө салышкан. Мындай авто тыгындар күчтүү болду да. Экинчиси менен дагы чыгарып, аларды регулировка кылып, анын үстүнө ДТП болду, мына жол кырсыгы болуп, мына Ош Нокат багыты боюнча ал жерде дагы кызматкерлер жүрдү. Мына буюрса бүгүн дагы ошондой свет өчкөн жерлерге кызматкерлердин жетиши менен коюп туруп регулировка кылып иштеп атабыз. Эске салсак, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү башкармалыгынын бөлүмүндө учурда 28 кызматкер 2 нөөмөт менен иштеп жатышат. Айымкан Исралыгыз Азан Бужирков, Ынтымак.